Кандай кыйынчылык болсо дагы мен жолдошум менен ошону бирге өткөнгө даярмын. Анан болор болбос нерсеге урушуп, ажырашып кеткендер деле көп. Өпкөн өптүрөсүң. Биздин барар көрөрүбүз ушул. Мындан кийинкиси да ийниси да каза болуп калган суудан. Балам туура эмес секирип көлдөн ушинтип 2,5 жылдан бери коляскага байланып калды. Танышпай өчүп койдум, кайра чалды. Анан наоборот мен сүйүп артынан чыккадым. Сүйүү баарын жеңет. Жайнаган өмүрү бир көз ирмемде өзгөргөн Маматкул мырза менен жубайы 2,5 жылдан бери турмуштун сыноосуна мойубай биргеликте күрөшүп келишет. Бактылуулукту бардык жерден көрө алган үй бүлө Сокол медианын кезектеги каармандары болушту. Маматкул экөө менен таанышканыңыздар? Мамат бир компанияда иштеп атканда мен жумуш издеп ошол компанияга барып анан менеджердин жанында сүйлөшүп отурганда Мамат кечигип келип калган да. Кечигип келип калып анан мындай бир көрүп эле көп маани берген эмесмин. Анан кийин телефон чалып калды. Таанышпай өчүрүп койгон башында. Андан кийин болбой настырын экен, дагы чалды. Андан кийин экөөбүз сүйлөшүп башында мындай сразу эле родной болуп калды. Билбейм, сразу экөөбүз бири-бирибизге кандай жакындашып кеттик да. Анан бат эле кыз жигит болуп сүйлөшүп кеттик. Мен прям входтон кирейин деп атканда бул турганда, анан мен аякта уже көп эле жыл иштедим, анан таныйм да кимдер иштейт. Анан что жан келгенби деп койдум. Анан кирип менеджер баягы кечип келгениме байланыштуу менеджер чакырып калды, типа эмнеге кечиктиң? Барсам отурат, да койдум, значит бизге жан кел. Именно биздин группага келиптир да. Биринчи жолу чакырганда эле мен свидание башкача чакыргам. Эмнеге чакыргам? Ред центрге кийим тандашып койчу депчи. Экөөбүз Ред центрге барып кийим тандашып. Ошондон кийин сүйлөшүп кеттик. Кызык болуп. Мындай бир чувство болот экен да адамдачы. Мындай бир чувство болду. Кандай десем, мындай сразу эле знал да, что мен адам депчи. А убакта бул эме айдачу, Subaru Forester. Бунуку менен күчтүүрөөк болчу, меники эски болчу. Анан экөөбүз бир жолу кафеден чыгып тамак ичип, бирдеке болуп урушуп кеттик. Бул айдап кетип калса, жетпесиң тиги набем кичинекей да. Бул красныйдардан эле өтүп кетип баратат, качан эмне болуп кетет, артынан кууп жетпейин окой. Ушундай бир кызык болгон. Машина менен кызырма менен отурбайсың. Мабем чоң, мен кичинекей. Болбой жетип келген артыма. Эң көп урушканыбыз 2 күн болгон. 2 күн мага аябай көп сезилген. Анткени күнүгө чогуу жүрүп, күнүгө сүйлөшүп, анан ошентип 2 күн сүйлөшпөй калып, анан кийин ошондон кийин өзүн чалган койчу. Жок. Баш кошконду ойлонуп турду. Марттын 14-үндө үйлөндүк. 16-сынан 17-синен баштап эле карантин болду. Медовый месяц үйдө болду. Пандемия башталып кетти. Бирок ошого да Алла Тааламдын ырыскысы экен. Пандемия башталгы чакты биз баш коштук да. Анткени биздин тойдон кийин пандемия башталып, уже бүт ресторандардын баары жабылып калды. Ошондо деле ызы чыгып аткан, ресторандар жабылат, эмне мынча закуп кылдың ары тияктак. Эми буйрган көрөсүң, уже баарын закупун кайра алып барып сдавать эте албайсың да. Бирок успели да. Семейный адам. Балдарын дагы аябай карайт, жуунтуп тазалантып, даже
памперсин алмаштырып, эч мындай баш тартпайт андан. Дайыма даже азыр ооруп атса дагы, отурса дагы мен билем да, постоянно карайт. Энаталык мээримибиз төгүп атабыз колубуздан келишинче. Жаңыдан түтүн буулатып бакытка бөлөнгөн бактылуу күндөрүн өткөрүп жаткан каармандарыбыздын кубанычы көпкө узаган эмес. Тагдырын түп тамыры менен өзгөрткөн окуяны төмөндөгүчө баяндап беришти. Көлгө барып эс алып келели деп чыкканбыз. Таңкы саат 7-8-терде чыктык. Балдар менен шашпай бардык. Барып номер сыймай өтүп анткенче эле кеч кирди, бир сырадан уктай эс алган баягы кечинде. Көлгө бир секирип келели деген жакшы эле ой болчу. Суга киргенде эле бутум мыягынан чымырады, колум мыяктан чымырап баштады. Бирок эч жерим ооруган жок да. Чымырап эле калды, анан баягы бир ууп калчумун элдерден баягы. Мындай кичине аба суугураак болгондо, сууга муздакка кирсең судорога болот деп. Походу ошондой окшойт деп. Кой баягы паника алдырбайын деп. Денем бош коюп жаттым. Бир жолу суу жуттум. Кайра аракет кылсам эчтеке жок. Өзүм бир тууган врачкам да сууга чөгүп каза болгон. 12 жашында, анда мен армияда жүргөм. Анан ошол көз алдыма элестеди. Ал деле ушу мага окшоп ушинтип эле чыга албай эле өтүп кеткен турбайбы деп анан кызым көз алдыма элестеди. Анан үйдөн могул жерден мени прям акыркы сапарга узатып атканын элестеттим да. Анан уже шанс жок болду, мен аракет кылдым. Экинчи дагы жолу суу жуттум. Дагы бир аракет кылсам эле мындай эле да, эчтеке кыймылдайт колдор. Сүзгөн дайыма карап турам да, бул сууга аябай жакшы сууда сүзчү. Андан кийин колумдагы кызым менен карап турсам эле суудан чыкпайт. Уже ичер сум түгөнүп тур дедим. Андай эле анан. Жаткам уже баягы ууп калчумун элдерден. Уулардан баягы колу буту тырышып калса артынан киши чакырат депчи. Кой ошондой болуп калбасын деп кол бутумду жайганга аракет кылдым да, түзүрүп. Өлүмгө мойнусун эле дене башын бош коюп бердим. Анан шортиги кичине чыгып калды дагы, тыбырчылады. Анан токтоп калды, мен карап туруп эле уже сездим да. Анан кызым менен кошо сууга чууркап кирип кетиптирмин. Мамат, мамат деп эле кыйкырып өкүрүп ыйлап, анан ошол жакта эс алуучу байкелер чуркап эле маматты сүйрөп чыгышты. Анан бияктан ошо в плюсу мен суудан сознание менен чыкканым болду да. Эси сознанием жок болгону бүт эле адам ойлойт да, суу жутуп болду деп. Искусственное дыхание басканда уже меники 5-позвоночник сынык болчу экен да. Ошо баягы жүлүнү кесип кетип, ошол жерден жан бермек экен. Чындап айтканда мен башында аябай көнө албай жүрдүм мен, потому что мындай үйгө токтобогон адаммын да. Жумуштан чыгып, кайра жумуш болчу да менчи. Жумуштан чыгып кечкисин эле такси этүүчүмүн, үйгө токточу эмесмин. Кандайча айтсам, иштер маанырак болчумун да. Анан баягы жатып калган жылдар действительно кыйын болду, аябай эле. Жолдошум ошентип өзү тамак иче алчу эмес, суу иче алчу эмес, трубочкадан суу берчик, кашыктап кичинекей балага тамак бергендей тамак берчик, башын көтөрө алчу эмес, не то что коляскага отурган. Воротник кийчүмүн постоянно. Только кыймылдай албай эле мондай жатчы. Биз конца нары оодарып, бери оодарып, өзүбүз тамак берип. Үйдөгүлөр полный бар күнүгө бир 3 бутылка же 4 бутылка арак кетип атты да. Сийип болуп массаж кылат. Ошол маалда кое берет. И ошол маалда, короче, моментарно пуктап калышың керек да. Пуктабай калдым, кайра эле бир 5 мүнөттөн кийин тысылап баштайт. Уйку жок да, азап болчу. Шейшеп менен ары аңтарып, бери аңтармай болчу. Аябай эле кыйын болду бирок. Азыр эми ага караганда бир топ Кудайга шүгүр. Өзүм кыймылдап, коляска менен өзүм ары бери чыгып калдым. Ишенем, действительно мындай мен өзүмдү мынтип өмүр бою мынтип отуруп калганымды элестете албайм да. Кудайым буйрса баягы бутка турам деген чоң үмүт бар. Быйылкы жылга аябай катуу цель койгом. Кудай буйрса. Дагы могу жылдын аягы деп коем го, буйрса могу жылдын аягында уже мен басып турган интервьюм болот, Кудайым буйрса. Баягы жашоодо ар кандай үйдө ылдый болот да. Анан болор болбосун нерсеге урушуп, ажырашып кеткендер деле көп.
чынын айткандачы. Анан бирок ушундай сыноолорду өткөрүп атабыз. Ошонун баарына чыдап, ар дайым жанымда колдоп, коштоп жүргөн ушу келинчегиме да рахмат. Жамыз болду. Ыйлабай, все болду. Кандай кыйынчылык болсо дагы мен жолдошум менен ошону бирге өткөнгө даярмын. Бул турмуштун ысыгына дагы, суугуна дагы чыдап жашайбыз буюрса. Сүйүү баарын жеңет. Мен Мамат мамасымын. Балам 2,5 жылдан бери оору менен алышып ооруп келатат. Баламды азыр дарылатыш үчүн финансы жак каражаттарынан кыйналып калдык. Буга чейин өзүбүз аракет кылып дарылатып атканбыз. Врачтардын айтышы боюнча баламдын азыр нервтери слабый. Ал дагы мындан 3 жылдан ашып кетсе, нервтери ойгонбой калат. Ошого карата эртерээк кыймылдагыла дегенден айла жок эл алдына чыктык. Балам бир үйдүн улуу эркек баласы. Биздин барар көрөрүбүз ушул. Мындан кийинкиси да ийниси да каза болуп калган суудан. Балам туура эмес секирип, көлдөн ушинтип жүлүндөн доо кетип, 2,5 жылдан бери коляскага байланып калды. Улуу Рамазан айында кыргыз эли менен балама басып кетишине жардам кылып, коюңуздарды суранат элем. Assalamu alaikum кыргыз элим. Мына бүгүн 19 март 2024 жыл. Ушул убакка чейин кызым сколиоз оорусу менен ооруйт, бою да өспөй келет. Кызымды көрүп алып аябай кыйналам. Кызым ыйлайт, кайрымдуулук кылып коюңуздар. Сиздерден көп суранарыбыз, үмүт кыларыбыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн орозон күнүндө орозоңуздар кабыл болсун, жардам кылып коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим, силердин аманаттарыңарды алып атабыз. Биз силер жардам берген адамдарга чоң рахмат. Мен Азамат оогунду сколиоз оорусу менен ооруйм. Жашым 14 жашта. Биз Турциядан операция болушум керек. Буга $24,000 акча кетет. Бизде анчалык акча жок. Жардам бериңиздер, суранам силерден. Орозоңуздар кабыл болсун. Карталар өзүмдүкү, аягы 87, М-банк Кудайбергенова Айзат деп чыгат. Сбербанк аягы 66, Аскарбек Ш деп чыгат. Ушуга кайрымдуулук кылып салып коюңуздарды өтүнөбүз.